Саламатсыздарбы? Көп вакыттан бери сиздер менен көрүшө элек болчумун. Бүгүн кайрадан видео аркылуу көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Жана бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Смарт максаттар. Негизи биз алдыбызга көп эле максаттарды коебуз, бирок эмнегедир алардын көп пайызы аткарылбай калат. Эмне себептен? Эң биринчи сыры максаттар дайыма биздин максаттарыбыз кагазга түшүрүлүшү керек, кагаз бетине жазышыбыз керек. Изилдөөлөргө таянсак, качан максатыбыз кагаз бетине жазылганда 42%га ишке ашат экен, ишке ашканы болуп саналат экен да. Андан кийин биз эмне үчүн максаттарыбызга жетпейбиз? Анткени биздин максаттарыбыз смарт максаттар эмес, башкача айтканда, акылдуу эмес максаттарды коюп алат экенбиз. Ал эми акылдуу максаттар деген эмне? Смарт бул англис тилинен келген сөз, баарыбыз эле билебиз, анан ар бир тамгасы чечмеленет. Биринчи S тамгасына токтолсок, бул кыргызчалатып айтканда конкреттүү болушу керек. Мисалы, биз максаттарыбыз көбүнчө кыялдар болуп калышы мүмкүн. Кандайча? Биз кыялдарыбызды элестетүүгө мүмкүн, бирок алар конкреттүү эмес болот да. Мисалы, буюрса мен ушул жылы кирешемди көбөйтөм. Бул жөн гана кыял. Ал эми муну конкреттүү максатка айландырыш үчүн мен ушул жылы 5 жаңы кардар табам десем, анда бул конкреттүү максат. Эгер сиз 5 жаңы кардар тапсаңыз, анда автоматтык түрдө сиздин кирешеңиз көбөйөрү анык. Андан соң кийинкиси сөзсүз түрдө максатыңыз ченелүүчү болуш керек. Башкача айтканда, эгер сиздин максаттарыңыз ченөөгө мүмкүн эмес болсо, сиз максатка жеткениңизди кандайча билесиз? Мисалы, мен арыкташым керек эле деп айымдар көбүнчө ушул нерсени максат коебуз жыл сайын. Же болбосо жаз келатат, арыкташым керек эле, жакшы көргөн көйнөгүмө батпай калдым деп айтышыбыз мүмкүн. А эң жакшысы, ченелүүчүсү, ченеле турган максат, эң жакшысы бул 15 килограммга, же болбосо 5 килограммга арыкташым керек эле. Эгер мен 5 килограммга арыктасам, анда мен максатыма жеткенимди билем. Демек, мен максатымды ченеп койдум. Муну ар кандай сан менен же проценттик көрсөткүч менен же 1-ден 10-го чейинки шкала менен ченеп алсаңыздар болот. Андан кийин сөзсүз түрдө биздин максатыбыз убакыт менен чектелиши керек. Бизде көбүнчө элибизде Кудай буйрган күнү же эртең, эми буйрса, эл эмнени көрсө ошону көрөбүз деген эмес. Мисалы, мен 5 килограммга арыкташым керек 1 августка чейин деп алсак, демек биз максатыбызды убакыт менен ченеп алдык дагы. Ошол 1 августка чейинки күндөргө, демек, бир күндө кандай көнүгүүлөрдү кылышым керек, мына ушул нерселерди коюп алабыз дагы. Анан кечиресиздер, 1 август болгондо биз билебиз, 5 килограмм таштадымбы же таштаган жокмунбу. Мына демек ушундай убакыт менен чектелген, конкреттүү жана ченелүүчү болуш керек. Ал эми дагы 2 пунктка токтолсок, булар актуалдуу жана жете турган. Жете турган, мисалы, биз көбүнчө бир катачылык кетиришибиз мүмкүн, алыбыз келбей турган максаттарды коюп алабыз да. Мисалы, мен айга учуп барып келишим керек деген максат койсом, бул тилекке каршы бүгүнкү учурда, балким кайсы бир көп жылдан кийин учуп барышым деле мүмкүн, бирок бүгүнкү 1 жылдын аралыгында мен учуп бара албасам айга, анда мындай максатты коюп кереги жок. Бул биздин жөн гана энергиябызды алып, анан көңүлүбүздү чөгөрүшү мүмкүн. Андан соң эң негизги дагы маанилүү учуру актуалдуу болушу керек. Эгер биздин алдыбызга койгон максат биз үчүн, жеке мен үчүн актуалдуу болбосо, маанилүү болбосо, анда биз ал максатка эч качан жетпейбиз. Демек, ошентип смарт максат койгонду үйрөнөбүз. Дагы бир жолу жыйынтыктап коеюн: конкреттүү, ченелүүчү, жете турган, маанилүү сиз үчүн жана сөз түрдө убакыт менен чектелсе, сиз, мен 100% кепилдик бере алам, максатыңызга жетесиз.